Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşraful enbiya'i vel mursalin. Amma ba'de, urmatlı musulman bir tuğanım, sizler menen biz kantkende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din duasına jete alabыз деген темада сабак кылып жатабыз. Мына ошондон бүгүн дагы сабагыбызды толуктамакчыбыз. Пайгамбарыбыздын дуасына жеткирүүчү бир нече амалдар бар. Пайгамбарыбыз өзү мына ошол амалдарды аткарган адамдарга өз дуасын берип кеткен. Демек, пайгамбарыбыздын дуасына жетүүнү каалай турган болсок, ага эргешүүнү каалай турган болсок, анда пайгамбарыбыз көргөзгөн амалдарга тырышып, ага аракет кылып аткаруубуз зарыл болуп эсептелинет экен. Мына ошол амалдардан бүгүн 3-чү амалыбыз бул пайгамбарыбыз мечиттин имамдарына, адамдарга имамчылыкка өтүп намаз окуп берген имамдарга жана мечитте азан айткан азанчыларга дуа берип кеткен. Азан айтуу менен имамдык бул ислам коомчулугундагы эң бир негиздүү жана милдеттемелери оор болгон амалдардын бири. Пайгамбарыбыз мына ошого карабастан имамдыкка өтүүгө жана азан айтууга өзү кызыктырып, бул инсандарга пайгамбарыбыз өзүнүн дуасын берип кеткен. Ким имам болгон болсо, имамчылыгында бекем болуу үчүн, ким азанчы болгон болсо, азанга дагы кызыгып айтуусуна пайгамбарыбыз шыктандырып, мына ушул эки амалга дуасын берип кеткен. Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төмөндөгүчө айтат: "Ал-имаму доминун, вал муаззину муатаманун." Имам бул кепил, азанчы бул аманатчы дейт. Аллахумма аршид аиммата вагфир лил муаззинин. Аллахым имамдарды туура жолго салгының, жана азанчыларды кечир деп дуа кылат. Башка бир риваяттарында Аллахумма агфир лил муаззинина ва саддид аиммата. Аллахым азанчылардын күнөөсүн кечир, жана имамдарды туура жолуңда бекем кыл деп 3 ирет дуа кылып кеткен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз бул хадисинде бизге эки нерсе жөнүндө кабар берип атат. Биринчиси, бул имамчылык менен азанчылык бир милдеттүү иш экенин бизге кабар берип атат. Имам адам бул кепил дейт. Имам аркасындагы уюган адамдардын намазына кепил болот. Ал намазынын туура болуусуна, ал намаздарынын кабыл болуусуна имам эң биринчи орунда жоопкер болгон адам. Эгерде имамдын намазы туура боло турган болсо, анда имамдын артында уюган адамдардын намазы туура болот. Алардык дагы толук болот. А эгерде имам намаз туура окубай турган болсо, имам күнөөкөр боло турган болсо, анда имам өзү күнөөкөр болот, ал эми имамга уюган адамдар күнөөкөр болбойт. Мына ошондуктан имамчылыкка өткөн кезде инсан мына ушуга өзү татыктуу болгон болсо, мына ушуга өзүнүн күчү, илими жеткен болсо, мына ошондо имамдык кылган жакшы амал болуп эсептелинет. Ал эми имамчылык кылып жүргөн болсо, дагы илимин өстүрүүгө аракет кылыш керек. Дагы ошол жааматтагы адамдардын намаздарын түздөөгө, алардын абалдарын билип, даараттарын түздөөгө, аларга даават айтып, аларга илим таратууга кудурети жете турган адам болууга тийиш. Эгерде илим болбой турган болсо, илим алууга аракет кылуусу керек. Жана ошондой эле дагы имамчылыкка өткөн адам бул кыска сүрөлөр менен эле чектелип койбостон, дагы башка узун сүрөлөрдү жаттап, артындагы уюган адамдарга мына ошол Курандын сүрөлөрүнөн, аркыл сүрөлөрдөн аралаштырып окуп бергендиги жакшы болуп эсептелинет. Анткени имам бул ошол жааматтагы инсандарга жоопкерчилик алган. Анын милдеттемеси ошо имамдын мойнунда. Эртең кыямат күндө ошол жааматтын илимине, мына ошол жааматтын иманына, мына ошол жааматтын намазына жооп бере турган адам бул имам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-имамун доминун дейт. Имам бул жоопкерчиликтүү
адам дейт. Эгерде имам ушул ишин өтөй турган болсо, бул өтө улуу фазилеттерге ээ болот. Адамдарга намаз окуп берип, адамдарга таалим үйрөтүп, улуу бир кесипте өтөп бере турган болсо, Аллах Тааланын астында чоң улуу соопторго жетет. Мына ушудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат: Аллахым имамдарды туура жолго башта деп атат. Аларга бекемдик бергин деп пайгамбарыбыз имамчылыкка кызыктырып атат. Демек пайгамбарыбыздын дуасы ушул имамга болот экен. Эгерде имамчылыкка дагы бекем болуп, ошол канчалык кыйынчылыкка, машакатка, көйгөйгө карабастан имамчылык уланта турган болсо, анткени имамчылык бул дагы жөнөкөй иш эмес. Өтө бир оор жоопкерчиликтүү иш. Мына ушудан инсан артындагы керик адамдардын жаман сөздөрүнө тажап калбастан, же болбосо мунун оорчулугуна чыдабастан, таштап жибербестен имамчын уланта бере турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга өзү дуа кылып атат: Аллахумма аршид аиммата. Аллахым имамдарды туура жолго баштагын деп пайгамбарыбыз дубасын берип атат. Жада калса башка бир хадистерде келет, бул имамдарга периштелер дуа кылат. Жана жер бетиндеги бардык жандуу жана жансыз заттар дуа кылат. Пайгамбарыбыз айтат: муаллимин нас, адамдарга жакшылык үйрөткөн адамга дейт. Адамдарга жакшылык жеткирген адамга, адамдардын абалын түздөгөн адамга, инсанга, пендеге, адамдарды жаман жолдон кайтарып туура жолго чакырган пендеге асман жердин бардыгы ага истигфар айтат дейт. Жада калса суунун астында жаткан балыктар дагы, киттер дагы мына ушул адамдарга жакшылыкты үйрөтүп жаткан имам адамга, мешіттин имамына истигфар айтып дуа тилек кылып турушат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, имамчылыкка чыгуу менен биргеликте эле биз мына ушундай жалпы жандуу жана жансыз заттардын дуасына жетет экенбиз. Анын ичинде периштелер жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыздын алдыңкы бардык пайгамбарлар бар. Мына ушулардын дуасына жетет экенбиз. Бир имамчылык кылуу менен, имамчылыктын машакатына чыдап, мына ушул нерсеге бекем болуп, анын жоопкерчилигин көтөрүп, өзүбүздү ислах кылып, да башкалардагы абалын оңдоп, имамчылыкты өтүп адамдарга ушундай туура жол көргөзүп берип тура турган болсок, анда биз мына ушундай улуу фазилетке жетет экенбиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул имамдарга имамдын көзү өтүп кеткенден кийин дагы, имамдын көзү тирүүсүнө дагы адамдар дуа кылышат. Солих момун кишилер буга дуа кылышат. Мына ошол ислам динин түшүнгөн, иманын түшүнгөн адамдар мына ошол имамдын атын эскерген сайын дуа кылып турушат. Эгер көзү өтүп кеткен болсо дагы, мында ушундай жакшы имамыбыз бар эле, бизди жакшылык үйрөткөн ушундай адам бар эле деп, сиздин артыңыздан дуа кылтыра турган, артыңыздан садака жария бир калтыра турган амал болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз жогоруда айткандай, бул имамчылыкка колдон келсе ошол илим, бекем илим алууга аракет кылыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имамчылыкка эң биринчи илимдүү адам татыктуу деген. Андан кийин Куранды жакшы окуган адам татыктуу деген. Андан кийин бул жашына карайт, андан кийин таквасына карайт, мына ушинтип кете берет. Ал эми ким имамчылык өтүп өзүнүн абалын оңдой албай турган болсо, же жамааттын абалын оңдой албай турган болсо, аларга намазды кемчиликтүү окуп коюп аткан болсо, анда ошол коомдо илимдүү адам болгон болсо, мына ошол адамдарды имамчылыкка өткөрүш керек. Анткени имам ад-домин, бул кепилдик. Эртең кыямат күндө өзүнүн намазын, артынан уйган адамдардын дагы намазын көтөрүүчү адам экен. Мына ушундай жоопкерчиликтүү дагы жагы бар экен. Жана эгер ошо жоопкерчиликти мойнуна алып көтөрүп, анын машакаттарына, кыйынчылыктарына чыдап туруп бере турган болсо, пайгамбарыбыз дуа кылыптыр, жана периштелер дуа кылат экен, жана башка бир хадистерде Аллах Таала өзү бул пенделерге өзүнүн ырайымын, берекесин түшүрүп турат деген хадистер дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азанчы бул аманатчы дейт. Анткени намаздын убакыты киргендигин, намаздын убакытын чыккандыгын, орозонун убакыты киргендигин, орозонун оозу ачуу болгондугун айтып тура турган бул азанчы болуп эсептелинет. Мына ушул азанчыга дагы бул аманатчы, ошол адамдардын намазынан бул дагы эртең кыямат күндө эсеп кысап берет. Эгерде ошол азандын убакытына так болбогон болсо, жана орозолоруна да жоопкерчилик болот. Эгерде адамдар ошол күн батканда жана багымдат убакыты киргенде азанды так айтып турган болсо, эртең кыямат күнүндө мына ушундай улуу азыр сооптор жетет. Ал эми азанды адашкан болсо, убакытты шашып эрте айтып койгон болсо, же болбосо убакытты өткөрүп жиберген болсо,
бул дагы эртең кыямат күнүнө эсеп кысапка тартылып калат. Ал эми азанчынын сообу өтө улуу. Пайгамбар салам өзү дуа кылып атат. Азанчынын күнөөсүн кечир деп атат. Башка хадистерде да келген. Азанчыга жер бетиндеги бардык нерселер дуа кылат деген. Асмандагы периштелер, асмандагы топ-топ болгон периштелер азанчыга дуа кылат деген. Жана азанчынын үнүн ким уккан болсо жер бетиндеги, жандуу болсун, жансыз болсун, мына ушул азанчыга дуа кылып турат деген. Мына ушундай азандын фазилетин билгенден кийин сахабалар бири-бири менен жарышкан. Я Расулаллах, азанчылар бизден сооптон өтүп кетти го. Биз кантип ал соопко жетишебиз дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силер азан айтканда азандын артынан мына ушуну кайталап тургула деген. Силер дагы азанчылар жеткен соопко жетесиңер деген. Демек биз азанды уккан кезде азанчынын артынан кайталап тура турган болсок, мына ушундай пайгамбарыбыздын дуасы бизге дагы болот экен. Бул эркек болсун, аял болсун. Азанчынын артынан кайталай турган болсо, анын соогуна жетет. Аял болгон болсо дагы Аллах Таала мына ошол нерсенин соогун берет. Пайгамбар мына ушундай Аллахума гфир лил муаззинин, азанчылардын күнөөсүн кечир деген мына ушул хадиске эргешет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз азанчылык менен имамчылыкка аракет кылышыбыз керек экен. Эгерде азан айтуу колубуздан келбей турган болсо, анда азандын артынан кайталап тура турган болсок, азанчылар жеткен соокко биз дагы жетет экенбиз. Аллах Таала баарыбызга динибизден туура түшүнүк берсин, туура жолго баштасын баарыбызды, өзүнүн туура жолунан биз адаштырып көрбөсүн, кыямат күнүндө биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллах Таала бул дүйнөдөгү жана акыреттеги эсеп кысабызды жеңил кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.